Саламатсыздар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кереметтүү химия. Ал эми сабагыбыздын максатында болсо химиялык опыттарды жасайбыз. Анын негизинде заттардын касиетин билебиз. Химиялык реакциянын формулалары аркылуу туюнтуп жана анын натыйжасын жазганды үйрөнөбүз. Ошондой эле химиялык техникалык коопсуздук эрежени сактоого багыттайбыз. Бүгүнкү биринчи опытыбызда химия кереметтүү дүйнө деп аталат. Химия эмне үчүн кереметтүү экенин азыр опыттар аркылуу далилдейбиз. Карагыла балдар, бирөөндө түссүз суюктук турат. Ал эми экинчиси бош идиш. Демек бири-бирине коюу менен биз сүттү алабыз. Кадимки сүттү. Демек бир идишке бир идишти коюу менен сүттү алуу бул керемет эмне? Демек химия керемет дүйнө экендигин далилдеп атабыз. Ал эми муну азыр формула менен туюнтабыз. Демек биринчи затыбыз барий хлор-2, ага күкүрт кислотасын куйдук. Демек бул жерден барийдин сульфаты деген зат пайда болот дагы, плюс H хлор бөлүнүп чыккан. Реакцияны теңдешчү бул жерге 2-ни коебуз. Ал эми жана биз сүт деп аткан бул ак чөкмө. Демек сүттүн же ак чөкмөнүн пайда болушу кереметтүү дүйнө экендигин далилдеп турат. Кийинки опытыбыз балдар, химия сырдуу дүйнө деп аталат. Демек эмне үчүн сырдуу дүйнө? Биз аны азыр опыт аркылуу далилдеп беребиз. Карагыла балдар, эки түссүз суюктук турат. Экөөнү бири-бирине куюштуруу менен биз вино алабыз, же болбосо күлгүн түс алабыз. Күлгүн түстүн алышы. Демек эки жөнөкөй эле түссүз суюктуктарды алуу менен күлгүн түстүн алышы сырдуу эмне? Демек химия сырдуу дүйнө деп аталат. Ал эми анын формуласын айтсак, биринчи түссүз суюктугубуз натрийдин гидроксиди, экинчиси фенофталейн, башкача айтканда индикатор. Эгерде фенофталейн индикаторду биз шелочко куйсак, ал күлгүн түс бериш керек болчу. Демек күлгүн түстүн пайда болушу шелочко фенофталейндин индикатордун кошкондугу. Демек ошол эки түссүз суюктукту виного же күлгүн түскө айланышы сырдуу эмне? Демек химия сырдуу дүйнө. Кийинки опытыбыз балдар, химия табышмактуу дүйнө деп аталат. Табышмактуу дүйнө деген себеби балдар, мынакей азыр эки бош колбаны алабыз, ичинде эч нерсе жок. Экөөнү бири-бирине бириктирүү менен биз түтүн чыгарабыз. Демек түтүндүн чыгышы табышмактуу дүйнө эмне? Эми карап турабыз. Демек түтүндүн чыгышы бул химиянын табышмактуу экендигин далилдеп турат. Түтүндүн чыгышы табышмактуу эмне? Демек химия табышмактуу дүйнө. Ал эми анын формуласын алсак, биз аммиакка H хлорду кошкондо, мына түтүн деген аммонийдин хлориди пайда болду. Кийинки опытыбыз химия кайталангыч дүйнө деп аталат. Демек кайталангыч дүйнө деп айтылган себеби биз азыр опыттан карайбыз дагы, кургак спиртке кальций глюконатты кошуп күйгүзгөндө андан фараон ажыдарлары чыгат. Демек жыландын чыгышы кайталангыч дүйнө. Химия ошондо кайталангыч дүйнө деп аталат. Эми ошол опытыбызды көрөлү. ажыдарлардын чыгышынын формуласын.
Кургак спиртке мына молеке затты коштук ачкылыканатты. Ошондо мында көптөгөн заттар чыгат. Эң негизгиси жана карарып жылардын чыгышы көмүртек, жана өйдө көтөрүп чыгатканы SO2. Ал эми кошумча дагы көп заттар бар. Азыркы опутубуз болсо химия жалындуу дүйнө деп аталат. Эмне үчүн жалындуу? Анткени биз азыр сиздерге опут көрсөтөбүз. Анда күйбөгөн платочка деп аталат. Күйбөгөн бет арчы. Демек биз ошо бет арчыны күйгүзөбүз. Бет арчы күйөт, бирок кургак болуп калат. Платочка өзү күйбөйт. Демек күйбөгөн платочка деп аталып атат. Демек ошол затты биз күйгүзгөндө күйүп, бирок кургак болуп калышы, күйбөй калышы жалындуу химия деп аталат. Жоксо химия жалындуу дүйнө. Жалын чыгат, бирок эч нерсе күйбөйт. Мынакей караңыздар, платочка күйдү, бирок ошол эле моментте жалын чыгаруу менен өзү калып калды. Азыркы күйбөгөн платочканын формуласы. Демек, спиртти биз күйгүзгөндө, мына молекилдей заттар пайда болду дагы. Демек, спирт күйдү дагы, платочка кургак боюнча калды. Кан бул адамда гана болот. Ал эми химия сыйкырдуу дүйнө аркылуу адамдын колун бычак менен кесүү менен кан чыгарабыз. Демек, кандын чыгышы сыйкырдуу эмне? Демек, химия сыйкырдуу дүйнө. Азыр адамдын колун кесүү аркылуу кан чыгарабыз, ошол опутту көрөсүздөр. Сүйкөй турган жерди, кесе турган жерди көбүрөөк суулап алабыз. Мынакей суулап атабыз. Эми бычак менен кесебиз. Кан чыгарабыз. Жана кандын чыгышы дегендеги реакция. Демек, аммонийдин родонидине темирдин хлоридин кошкондо мына моркежерге кандын формуласын берген феррумдун родониди чыкты, жанагы аммонийдин хлориди бөлүнүп чыкты. Демек, кан болуп аткан бизде молеки формула. Кийинки опутубуз химия өзгөрмөлүү дүйнө деп аталат. Өзгөрмөлүү эмне? Демек, бизден апапакай деген гүлүбүздү кандайдыр бир суюктукту чачуу менен ал кыпкызыл жосо күлгүн түскө келет. Демек, гүлүбүздү биз суюктук менен кызыл түскө өзгөрткөнүбүз өзгөрмөлүү эмне? Демек, химия өзгөрмөлүү дүйнө. Демек, азыр биз ошол гүлүбүзгө суюктук чачуу менен кызыл гүлгө айланганын көрсөтөм. Мынакей өзгөрмөлүү химия дегенде бизде ак тюльпан турат. Азыр буга суюктукту чачыратканда ал күлгүн түскө ээ болот. Мынакей. Ак гүлүбүз күлгүн түскө алып келди. Демек, өзгөрмөлүү химия. Демек, гүлүбүздүн күлгүн түскө айланышы дагы деле шылычка фенофталинди чачканбыз, ошондо күлгүн түс пайда болду. Кийинки опутубуздагы химия сырдуу дүйнө деп аталат. Бул опутта азыр биз белгилүү химиялык затка бир суюктукту куябыз. Анан ал көбүрүп, жабырып, лава болуп агып чыкканын байкап турабыз. Кана балдар көрүп атасыңар, э? Мына бул жерде лавадай болуп, көбүк ылдый карай агып атат. Эми муну түшүндүрмөсүн кош айта кетейин. Демек, биз биринчи соданы салабыз. Соданын үстүнө оксус кислотасын куйсак, бул жерде көбүктөн өткөн дагы лава сыяктуу агып чыкканы көрүнүп турат. Содага биз оксус куйдук. Ушул реакция көрүндү.